Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагы назарыңыздарда актуалдуу маяк программасы. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда курулуш жана ага кирип жаткан жаңы ыкмак туурасында кеп козгонуу туура көрдүк. Бул максатта биз студиябызга ADEX International курулуш компаниясынын башкы директору Уларбек Бейшембекович Бакырдин чакырганбыз. Уларбек, студиябызга кош келипсиң. Саламатсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей мынакей ошентип өдбөөн жаңга жазып беттемекчи жергебизге жаз кирип келип, анын кирип келиши менен бир эле талаачылык жумуштарыбыз, ошондой эле курулуш иштери дагы башталган турат. Мына ушул жагдайды эске алуу менен биз бүгүнкү программабызды ушул курулуштун тегерегинде сүйлөшүүнү эп көрүп турабыз. Бирок алгач биздин кабарчылар тарабынан дагы сүрөт бар эле, ошону көрүп алып туруп анан маегибизге киришсек. Кыргызстанда сапаттуу, тез арада арзан жана күчү 7 балдык жер титирөөгө чыдай турган үйлөр курула баштаганын уккандырсыз. Мындай олуттуу ишти жетектөөгө алган ADEX International компаниясы. Бүгүнкү күндө убакыттын өтүшү менен Кыргызстанда курулуш жааты заман талабына ылайык өсүп өнүгүүдө. Бул жаатта атайын курулуш компаниялары башка өнүккөн өлкөлөрдөн жаңы технологиясын алып, заманбап үлгүдөгү үйлөрдү жана турак жайларды курушууда. Мына бул 2 кабаттан турган үй Нарын шаарында орун алган. 1 жыл ичинде курулуп, азыркы тапта бир аз толуктоо иштери гана калган. Бул үйдүн ээлери дагы ADEX International компаниясын колдонуучулардан. Сентябрь айынын 4-ндө баштаганбыз. Анан ноябрдын аягы менен кирип кеттик да. Бул ушу багы жеңил конструкция болуп тез бүтөт экен, 1-3 айга жетпей эле бачым эле бүттү. Анан биздин могу Нарын областына чындыгында баягы жылуу, ыңгайлуу болот экен да, кышында жакшы жылуу чыктык. Мындан улам ADEX International компаниясы башка курулуш компанияларынан бир топ айырмачылыктар менен өзгөчөлөнүп, учурда ага болгон суроо талаптын да саны өсүүдө. Анын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири жылуулукту сактоо сапаты. Алсак жөнөкөй турак жайларды жылытууда сарпталуучу энергиянын кубаттуулугу менен салыштырмалуу сип панель 5 эсе аз керектелет. Андан курулган үйлөрдүн дубалы өрттүн күйүүсүнө 1 саат туруштук берип, өзүн өзү өчүрүү касиетине ээ. Дагы бир өзгөчөлүгү болуп, бул кыска мөөнөттө курулуп бүтүшү. Менчик, ыңгайлуу жана ишенимдүү үй ар бир жарандын тилеги эмеспи? Бул 2 кабаттуу үй ээси учурда жашап жаткандагы таасирлери менен бөлүштү. Башка мындай там керектөөчүлөргө айтар элем, эгер мүмкүнчүлүгү болсо ушундай жакшынакай заманбап, жеңил конструкция менен пайдаланса, бул өзгөчө биздин тоолуу облуска абдан ыңгайлуу, жеңил экен да, пайдаланууга жакшы экен. Эң башкысы коом үчүн ыңгайлуу, жылуу, башкысы баасы жеткиликтүү жана үйдү колдонууда кымбат эместиги башкы маани. Мына ушул жогорудагы видео материалга кошумча иретинде мен мына ушул ADEX International курулуш компаниясы климаттык шарттык катал тегин тоо жергесинде өткөн жылдан бери өзүнүн аракетин баштагандыгын белгилеп кетейин. Эми Уларбек Бейшембекович, мынакей азыр ушул видео материалда биз баягы азын-аулак болсо дагы сиздердин фирма туурасында маалымат ала алдык. Эми бул фирманын иши кандай өңүттү башталды, кандай болду эле бүгүнкү күндө эмне менен аракет этип жатасыздар дегенде бир маалымат алсак. Макул. Саламатсыздар, урматтуу биздин көрөрмандар. ADEX International курулуш компаниясы мамлекеттен официалдуу түрдө регистрация бул 2013-жылы өткөнбүз. 2013-жылдан баштап мындай башка курулуш компаниялардан бир эч айырмабыз жок болгон. Кадимкиле кирпичтен жана башка мындай традициондук деп коебуз го, бир традициялык. Да, традициялык материалдар менен колдонуп келгенбиз да. Бирок ушул 2015-жылдан баштап жаңы технологиялар жөнүндө кызыгуу иретинде изилдөө жүргүзүп баштаганбыз дагы. Ошондо SIP панель технологиясын алып келебиз деген чечим чыгарып, ошонун үстүндө иштеп баштадык да. 2016-жылы биздин шаймандарын алып келип, Кыргызстанга атайын анын өзүнүн станоктору болот, чет мамлекеттен алып келип, 2016-жылы
мамлекеттик сертификациядан өттүк. Чыгарган сип панелдерибизди действительно немеге туура келеби, туура келбейби деп. Жана ошондон кийин 2017-жылдан баштап Кудай буйрса акырын элге кызмат кылып үйлөрдү салып келип келатабыз. Эми биз билгенден бул СИП өзү канадалык да. Бул эмнеси менен бүгүнкү чагыбыздан өзгөчөлөнөт? Эми өзүбүз баарыбыз тең нарында жашайбыз. Мен деле өзүм нарындан болом. Анан эми баарыбыз тең эле көң жагып, көмүр жагып, үшүп чоңойгонбуз да. Көрсө башка мамлекеттер бар экен да. Нарындан да суук мамлекеттер бар экен да. Ошол эле Канада, ошол эле скандинавский мамлекеттер. Бирок алар үшүбөй эле, жылуу жумшак, үй бүлөсү менен оорубай эле жашап келатыптыр да. Ошол үшүбөй жылуу жашаганга мүмкүнчүлүк түскөн бирден бир технология ушул СИП технологиясы да. СИП технологиянын айырмачылыгы бул мындай курамы жөнүндө айтып кетсек, курамы деген эки жак бетинде ОСБ, ортосунда болсо экструдированный пенополистирол болот да, 20% тыгыздык менен да. Ошондо үйдүн мындайча айтканда дубалы бир эле учурда дубалдын функциясын аткарат, милдетин аткарат. Жана ошол эле учурда үйдү жылууту сактоочу материал катары кете берет да. Бул бир эле учурда эки функцияны аткарган себептен үйүңүз жылуу, мындайча айтканда балдарыңыз дагы жылуу жумшак жашайт да эми. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр экраныңыздарда биздин байланыш телефондору көрүп турасыздар. Эгер сурооңуздар болсо, мына ушул телефон аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Айтмакчы, мынакей биздин көрсөтүүбүз башталбай бир көрөрманыбыз байланышка чыккан экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Сизди угуп атабыз, урматтуу көрөрман. Техникалык себептерден көрөрманыбыз байланышка чыга албады окшойт, бирок мен ойлойм көрсөтүүбүз аркылуу сен дагы байланышка мүмкүнчүлүгү бар. Буюрса. Анан Уларбек айтып калдың жанагы кышында жылуу депчи. Баары бир эмне мында дагы мына өзүң нарында экенсиң, нардын шартын билесиң. Ооба. Кээде түнкүсүн суук 45 жеткен учурлар. Ооба. Күндүз 20-25 дегеден түшпөйт кыштын караңчылыгында. Анан силер ура турган үйлөр суукка туруштук бере алабы? Деги эле мына айттык, өткөн жылдан бери нарында башка депчи. Курдуңар беле ушундай, курсаңар эмнени көрсөтүп туурасында айтсаң. Биз негизинен азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бүт 7 дубанында салып келе жатабыз, кызмат көрсөтүп келе жатабыз. Бизге мындайча айтканда биздин компания эмне менен айырмаланат? Биз мобилдүүбүз, жаш балдарыбыз бат-бат кыймылдайбыз да. Үйлөрдү мындайча айтканда үйдүн ключун тапшырып, үйлөрдү мындайча айтканда тоюна батасын берип кеткенге 3 айдын ичинде үйдү мындайча кардарлыкты киргизип кетебиз үйүнө, толугу менен бүткөрүп да. Эми сиз айтып кеткен шарттар боюнча, климаттык шарттар боюнчачы ар бир технологиянын өзүнүн мындай окуясы бар да, мындай предыстория деп коебуз го, тарыхы, кантип пайда болгон да. Эгерде СИП панелдин тарыхы жөнүндө мындай кичине маалымат берип кетсем, бул ошол эле Канада мамлекетинин ученыйлары, изилдөөчүлөрү Южный полюсту изилдеш керек болгон экен да. Южный полюс билесиңер, нарындан да суук да. 60 градуска чейин түшөт экен аякта суукчу. Эми Антарктиданын жери. Да. Анан ошол полярный кругту изилдөөгө ученыйларга жеңил, бирок жылуу там керек болгон да. Ошонун үстүнөн изилдөөнүн үстүнөн чыгып пайда болгон технология да. Анан мындайча айтканда жакшы экенин көргөндөн кийин Канада мамлекети элдерге да сала баштаган. Ошол технологияны бизге алып келип жатабыз да. Бул нарынын шартында түздөн түз туура келет да. Гарантия бере аласыздар. Гарантия бере алабыз. Бизди анан эми баягы бул эмненин эсебинен жылыйт? Өзүң билесиң, нардын шартында бир 5 тонна, 6 тонна көмүрсүз кыштан чыгыш кыйын да. Силер сунуш кылып аткан нерсени менен кечирип кой, Уларбек, азыр байланышта көрөрманыбыз бар экен. Сөз сизде, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду берсеңиз. Негедир техникалык мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атабы же байланыш ушундай эле иштеп атабы? Сиздин сурооңузга жооп берип кетейин да. Буга чейин берип кеткен сурооңузга. Негизинен мындай да, эмне себептен да? Себеп бир. Бизде Кыргызстанда үйлөрдү деген биз топурактан салып жүрөбүз, кирпичтен салып жүрөбүз да. Ал жерде деген энергия потеря деп коебуз. Энергия чыгып кетет үйдөнчү. Дубалдан жылуулук чыгып кете берет да. Ал эми бул технологиянын башка ошол кирпич менен салыштырмалуу, топурак менен салыштырмалуу айырмачылыгы эмнеде? Бул 24 саат, 1 сутка да, мындайча айтканда 24 саат да. Үйдүн ичинен 2 градус жылуулук чыгып кетет деген сөз да. Эшик ачылып жабылган себептен. Дубал үйдүн ичиндеги жылуулукту, эшиктеги суукту киргиздирбейт. Толугу менен термос катары выступать этип берет да. Ошол себептен Канадада популярдуу да. Кышында жылытуу арзан,
жайында муздатуу арзан. Анан эми бул баягы өзүң айткандай бир башкачараак материалдар экен да. Бул материал силер алып келесиңерби, сатып келесиңер, же болбосо өзүңөрдүн да бир өндүрүшүңөр ушул материалдар даярдаган? Биз азыр учурда Кыргызстанда өзүбүздүн производственный мындай чыгаруучу өндүрүш цехыбыз бар. Ал жерде мындайча айтканда толук өндүрүш болбойт. Керектелүүчү материалдар чет мамлекеттен келет да. Ошол эле атап кетсек, бул ОСБ. ОСБнын курулуш материалдардын арасында дүйнөдөгү эң мындайча айтканда популярдуу курулуш материал болуп эсептелет да. Себеби дегенде бул тактайдын эле калдыктарын мындайча пресс дегендегиси да. Анан оңой менен да күйбөйт билесиздер. Анткени дегенде ичинде кислород жок болот дагы. Ошол себептен жылуу мындай нымдуулукка да бекем туруштук берет. Жана Өрт коопсуздугу кармалат экен. Кармалат. Ошол себептен ОСБ эки жак бетинде. Ал бизге Россиядан келет да. Анан ортосунда болсо пенополистирол 20% тыгыздык менен пенополистирол да. Пенополистиролду Кыргызстанда чыгарган компаниялар бар. Алардан сатып алабыз, сертифицированный компаниялардан. Жана бул сип панель ушул туруштукка ээ болуш үчүн атайын өзүнүн клейи бар. Эки компоненттүү полиуретановый клей деген бар да. Аны болсо чет мамлекеттен мындайча айтканда заказ менен алабыз. Сөзүңөр алжы, мынакей бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Угуп атабыз, өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Өзүңүз. Силер айтсаңыздар, бир үй бүлөдө 10 жайсак менен 4 кишиге күйөөсү жолдош менен анан кийин эки баласы менен чакан болгондо где-то 70-72 квадрат метр салыш керек болуп турат да. Эми ошол бул жакшы экен эми сууга шартка байланыштуу ошондой болуп атса, эки адам ичинде болсо көмүлбөй деле дегендей. Бирок Ан шаардын тургундары көп эле карапайым адамдар да. Ошо болжолу кандай чыгым болот экен, өзү салсак. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бул суроо баары кызык турат керек. Сенин көрсөткөн кызматыңар, курулуш материалдары. Деги эле мисалы айталы, мисал иретинде. Ол 40 чарчылык квадрат метрлик үй канча сомго бүтүшүндүгүнөн суроо. Квадрат метр канчадан курасыздар? Шуну туурасында берсең. Мындай деп түшүндүрүп айтсак болот да. Негизи курулушта бир универсалдуу бир баа жок да. Ушул баага үй толугу менен турат дегенчи. Анткени дегенде үй аябай көп компоненттен турат, аябай көп курамдан турат да. Ошол себептен ар бир кардардыкы ар башка чыгат да. Анткени дегенде өзүңүздөр билгендей үйдү жабдыктоочу материалдар бар да. Ошол эле жана крышага кетчү кровельный материалдар, фасадка кетчү материалдар, ичке ламинат, мындай түрү көп да. Алардын баалары ар түрдүү да. Ошол себептен биз клиенттин кардарлары менен кантип иштешебиз да. Акт прием передача деп коебуз. Акт прием передача деген болсо, клиент бизге келет. Мындайча айтканда мен асмандан эле азыр бааны айта албай калам да, мынчага сиздики бүтөт депчи. Себеби дегенде бааны, конечный бааны, аягында чыкчу бааны биздин кардарыбыз чечет да. Кантип чечет? Бир, биздин офиске келсеңиз bizde проекттер бар. 20 миңге жакын проект бар, даяр проектлерден. Андан тышкары архитектор балдар бар. Алар бекер эле кызмат кылат. Сиздин кыялыңыздагы үйүңүздү биз кагазга түшүрүп, анын проектин чебиз да. Анткени дегенде проект жок, үй эсеби чыкпайт да. Анан проектси чыккандан кийин биз кардарыбыз менен кайсыл деңгээлге чейин салат ташабыз. Бизге кээ бир учурда кардарлар айтат да, менде мынча миң сомум бар, мага силер бул деңгээлге чейин салып бергиле, мен калганын өзүм бүтүрүп алам депчи. Анткени дегенде бул сип панелдин дагы бир өзгөчөлүгү, биз кирпичтен там салсак, ал толугу менен евросы бүткөнчө үйгө жашаганга болбойт да. А сип панелди болсо сиз стенасын тургузуп туруп, крышасын жаап туруп, терезесин коюп туруп, ичине кирип жашай берсеңиз болот. Анткени кадимкилер тактай да. Ошондо бир орточо эсеп менен баана чыкты. 1 чарчы метрди 1 чарчы метрди мындай да, көп учурда бизде кардарларыбыз айыл жергесинде кардарлар, анткени дегенде курулуштан жакшы бир мындай кандай десем, түшүнүгү жок болгон себептен топурак менен салыштырышат да. Топурак менен салыштырганга болбойт да. Топурактан кымбат. Бул мындай сөзсүз да. Кирпич менен салыштырганда кирпичтен арзаныраак чыгып калат да. Эгерде биз 1 чарчы метрин айтсак болсок, 1 чарчы метрибиз 8000 сомдон 17000 сомго чейин болот да. 8000 сом это бул мындайча айтканда жана стенасын тургузуп, крышасын жаап кеткенден башталат дагы. Анан бул деген баа деген үйдүн көлөмүнө, комнаталар канча бөлүнүшүнө, 1 этаж, 2 этаж, мансард дегендерине жараша анан баа өзгөрүп кете берет да. Эмне дагы баа беркилер кандай бир кыйла арзаныраак экен да. Кыйла эле арзан да. Анткени дегенде себеп мындай да, биз компания, то есть мен өзүм компаниянын директору катары кардарыбызга эмне белек кылабыз. Бир дегенде эле үйдү салдырып аткан адам
куруучулардын тамак ашы менен эч бир маселеси туулбайт. Бул чоң маселе. Анткенде куруудо иштеп аткан балдар аябай көп тамак жейт дагы, үй бүлөгө аябай бир чоң тыгынчык болот да, ошолчу. Ошол себептен тамак менен проблема болбойт. Эки, уюштуруу процесси. Сөзүңөргө жакшы жеңил калды, бирок көрөрманыбыз шанта берип күтүп атат. Сиз байланыштасыз, сурооңуз болсо бере берсеңиз. Саламатчылык. Саламатчылык. Siz aytsanız, bu kampanya albaşkı üydü qaysi жылы saldı? Anan unanın doğumunda misallardan aytsanız, qaysi bir belgili imaratlar var misalı. Narında жоқ eкен, bor kaladan asıl. Anan сюжет айтып arzan dağı elin çötümüne, Cinoka elin çötümüne çaktı baytratta. Ошо канча? Ошону айтсаңыз. Угуп атабыз. Бул жерде жогоруда сюжетте болду, мен баамдадым, сиздер буга чейин нарында үй курган экенсиздер да, жана сүрөттөн көрөт, Гүлә эжекебиз, Күк эжекебиз айтты окшойт. Мына бул көрөрманыбыз да кызыгып атат да, буга чейин нарында үй курдуңар беле? Нарында үй курулган, Нарын шаарында өзүнүн борборубузда курдук. Кааласаңыздар барып, өзүңөр барып көрүп, кыштан чыгышты биздин карталар. Алардын өзүнүн ой пикирин кандай чыгышты, чындыгында жылуу болот экенби, чындыгында акча үнөмдөй алат экенби сурасаңыздар болот да. Андан тышкары биринчи суроо боюнча биз биринчи курган объектибизди 2016-жылы кышында Кемиңге курганбыз да. Азыркы учурда Ысык Көл областында аябай көп объектлер, чоң гостиницаларды куруп атабыз, 3 этаж болгон фаптарды куруп атабыз, социалдык объектлердичи. Нарында деле бул мындайча айтканда эң көрүнүктүү деп айтылам, мен туристтик база бар да, тоонун арасында. Туристтик демекчи, мына ушул мен сөзүмдө кыязын түшүндүм, ушу биздин да Чарда ушу бир туристтик база бар. Бизге түшкөн маалымат боюнча ошол жерде дагы сиздердин текшерүүңүздөр бар. Эми туризм деп калдык, ошол Чардан тартылган бир материалыбыз бар эле, ошону көрөлү да, андан кийин темабыз улайлы. Андан эмесе сюжетке кулуралы. Учурда аталган компаниянын кызматын колдонгон теңир толуктар дагы жок эмес. Алсак алардын бири Ат башы районуна караган Чар Travel эс алуу жайынын имаратынын фундаменти. Жана дубалы дал ушул компанияга таандык. Чынында сыртына ичи төп кирген аталган жайдын имараты сырттан келген эс алуучулар үчүн өтө ыңгайлуу экени көрүнүп турат. Мындай абасы катаал, тоо этегинен орун алган бул эс алуу жайын курууда алгач күмөн саноолор болгонун айтат. Анткени кышкысын ар бир бөлмөнү жылытуу оор деп ойлошкон. Эми минтип аталган компанияга ыраазы. Анткени кышында чака көмүр ташып, от жакпастан кичинекей эле электр жылыткычтар менен эле ар бир бөлмөнү жылытууга болорун баса бергилешет. Бул негизи канадский технологияда жасалды да. Биринчи жолошум ушу телевизордо реклама болуп атканда көргөн да. Анан мен чынында ишенген эмесмин ушу тоо жакка кантип ушундай салынсын деп, анан чын аябай жакшы экен, кышында да жылуу экен аябай. Отопление болбосо дагы жылыткычтарды сайып коебуз кышкысын, анан аябай жыпжыл болуп турат. Жайында да кышта да элдер жакшы аябай салышты, киши көп эле болду. Бүт эле ыраазы болуп кетип атышат. Ички жасалгасы кооз кагаздар менен эмес, кадимки жыгач калдыктарынан жасалган. Аталган эс алуу жайынын ээлеринин айтымында өзгөчө туристтер баа беришкенин айтат. Аны менен катар жайкысын бөлмөлөр салкын болуп, кудум карагай жыты аңкып турат. Бияка киргенде эле карагайдын жыты өзгөчө экен да, ушул тууралуу айтып берсеңиз мына могу. Ооба, чынында эле бул дубалдар аябай кызыгат да. Жалтырак абойлор эч качан чаптырган эмес. Азыр андай деле көп кызыкпай калышыптыр. Туристтер буларды көрүп аябай суктанышат. Тактай кадимкидей эле полустагычы. Карага жыттанып аябай жакшы көрүшөт да. Бир калыпта кийин деп. Үстү шып дагы, барысы жыгачтан. Жыгач бүт. Дүйнөдөгү эң курулуш технологиялардын арасында, курулуш материалдардын арасында эң популярдуу материал болуп эсептелет да. Себебинен де бул мындайча айтканда ныммада жакшы туруштук берет. Жана өзү мындайча айтканда пресстелген себептен бекем болот да. Албетте, мындай эс алуу жайдын сапаттуу курулушу эс алуучулар үчүн өтө ыңгайлуу. Мына көрдүк, абдан жакшы. Эми ушул сыяктуу объектилерде заказдар барбы? Азырча чалгын болуп атат. Кандай болчу деги эле ушул
туристтик объекттерди кургучу дагы кандай практикалар бар? Себеби өзүм байкадым, нарын жергеси бар тоонун арасында жанагы чардын мисалында көрүп атам, сиздер абдан ыңгайлуу да экен, пайдалуу да экен. Эмне айта аласыз ушул туристтик объекттер тоонун арасында курулуш кылуу боюнча? Азыркы учурда туристтик объекттер боюнча мен эми атын атабай турайын, бирок Кыргызстандагы эң көрүнүктүү чоң бир алтын иштетүүчү бизде чоң бир компаниялар бар. Ошолор дагы ушул технология менен мындайча айтканда Ысык көл областына мындай туристтик жайларды салган жатышат да. Себебинен да технологияны билген себептен да. Андан тышкары дагы бизде мындай туризм менен иштешкен мен азыркы учурда көп эле байкелер бар. Анткени дегенде биз бул технология Кыргызстанга элге маалымат мындай кичине жай жеткен себептен, бирок проекттерин чыйып атабыз. Азыр горнолыжный базаларга кандай десем, эс алуучу жайларды куралы деп, передвижной мындайча айтканда мындай көчмө жайларды куруу боюнча эми түрү көп да. Анткени дегенде мындай бир окшош проекттер жок. Ар бир кардардыкы ар башкача да, өзүнүн каалоосуна мындайча айтканда ниетине жараша. Бизде телефондук чалуу бар экен. Сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Угуп атабыз. Угуп атабыз, саламатсызбы? Сурообуз. Qancha vaqtda bilib berasizlar? Qancha vaqtda bitib berasizlar tamды? Бул суроо боюнча негизи айтсак акылга сыйбастай сезилет, бирок биздин практикада өзүбүздүн компаниянын тарыхында 20 күнүн ичинде 220 квадрат метр, 220 чарчы метрлик объектини 20 күнүн ичинде толугу менен подключ бүтүрүп ачылышын уюштурганбыз да. Буну эгер ишенбесчү болсоңор, Ысык көл областынын Каракол мэриясынын мындай аттуулардан сураса болот да. Анан азыр кечиресиз, суроого жооп берип коеюн. Негизинен биз Черновой крышага чейин бүтүрүп кеткенин аябай эле аз убакытта бүтүрүп кетебиз да. 1 ай, 1,5 айдын ичиндечи. Анан еврога келгенде, евро ремонт, отделочный работаларга келгенде, ички жасалгылоого келгенде, көп учурда клиенттер өзүлөрү кармап калат да. Анткени дегенде көпкө чече албай калат да. Бирок 3 ай, договорду 3 айга түзөбүз. 3 айдын ичинде толугу менен тапшырып бүтүрүп, үйүңүзгө мына батабызды берип чыгып кетебиз. Бул эмне негизи кандай ыкма колдоносуңар? Булдан бүтүүнүн себеби эмнеде? Сыр эмнеде? Сыр дегенде бул мындай да, кичинекей баарыбыз эле билет болуш керек. Кичинекей балдарыбыз жана Lego деген оюнчуктар бар го, мындай чогултуп, үй чогултушат го, ошондой эле сыяктуу. Бул узундугу 2,5, туурасы 1 метр 25 сантиметр болгон панелдер болот да. Алар деген келип туруп эле ошол жерден балдар чогултуп салат, курап салат. Бирок коопсуздугунун маселеси бар да. Кандай гарантиясы бар? Жер тирөө деген бар, суу ташкын деген бар. Андан Кудай сактасын албетте. Туп-туура. Бул технология Кыргызстанга жаңы келип аткан себептен, биздин эл бул технология менен кандай десем, тааныш эмес болгон себептен, мен гарантия маселесинде биздин компания эле кепилдик бербестен, атайын мамлекеттен тестирлөөдөн өтүп жатабыз да. Мамлекеттик биздин агенттик бар, атайын ушу курулуш технологияларды көзөмөлдөп, үстүнөн текшергенчи. Ошол агенттиктен экинчи мындайча айтканда жыл подряд биз тестирлөөдөн өтүп жатабыз да. Ошол тестирлөөдө бул канчалык мындайча айтканда ден соолукка зыян экенин өрттөп көрүшөт, сууга салып көрүшөт. Андан тышкары дагы канчалык күч кубатка бекем экенинби, чындыгында ошол Канададан чыккан материалга шайкеш келет экенинби деген текшерип беришет да. Мамлекеттин дагы кепилдиги бар. Кооптууга негиз жок. Кооптууна негиз жок. Анткени дегенде мен маалымат катары айтып берем, мындай да, эми нарында жашасак дагы баарыбыздын тең балдарыбыз бар. Анан Google деген мындай дүйнөлүк бир маалымат мындай источниги бар да. Ошол жерге кирип туруп эле жазсаңар бүт маалымат чыгат да. Америкада 80% жер тамдар ушул технология менен курулат. Себеби бат, жылуу жана кооптук кепилдик жагынан эң жакшы да. Булар бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. А дегенде өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло, мен телевизордон көрүп, ана силерди салаттым. Бишкек шаарына кызым том салам дедиле. Ошо эсадас курсалка алды 3 эсад кыл. Ошону канчага бүтүрөсүңөр? Эжеке жакшы суроо. Биздики көп учурда ушундай суроолор келет. 3 комнат кылсак, 4 комнат кылсак кандай болот депчи. 3 ошол эле 3 комнаттуу, мына 3 бөлмө
аябай чоң бөлмө болушу мүмкүн да. Бул нарындагы үйлөрдү билесиңер, жана Бишкектеги үйлөрдү салыштырып көрүлөт да. Ошол эле 3 бөлмө, бирок көлөмү аябай мындай разница бар да. Ошол себептен эжеке биздин Бишкекте туруктуу офисибиз бар, мындайча айтканда өзүбүздүн ошол жерге келип айтып койсом ыңгайлуу болот. Адрес Турузбекова Фрунзе, Улуттук университеттин жанында чоң салынган жаңы здание бар. Ошол жерге келсеңер биздин офисибиз бар. Офиске келсеңер проекттин тактап узун туурасын, анан ошол жерден мындай эже менен тактап кандай үй каалап аткан, ошого жараша сметасын чыгарып беребиз да, сметный стоимостун. Анан эжекебизге мындайча айтканда чөнтөгүнө өзүнүн мындай пландаган каражатына туура келчүдөй болсо, кызмат кылып бергенге даярбыз. Бага кеңешип кескен барма борбойт деген принцип силерде экен да. Демек мен ойлоп калдым, мен жада бир үй салдырып атсаңыз, албетте силерге барып, силер менен кеңешип, анан ошо сиздер ушу бир ыңгайлуу жагын айтат экенсиздер да. Туура түшүндүмбү? Туура. Анткени дегенде мындай да, биздики көп учурда Кыргызстанда бир эң чоң бир көйгөйлөр, мындай мен ачык айта алам. Бул үйдү салып баратып өзгөртүү маселеси көп да. Негизи андай болбош керек да. Ошон үчүн үйдү баштай электе үйдү пландап, проектсин чийип, узун туурасын тактап алып туруп, анан ошондой баштаганда адам дагы өзүнүн үй бүлөлүк бюджетти эсептегенге да мүмкүнчүлүк алат. Канча каражат кетет экенин. Бирок ошо баштап сөз кириш керек экен деп калдым мен. Негизинен мындай чындыгында үй салам деген ниети бар адам болсо, бир жарым саат убактысын бөлүп келсе, бирок канча миңдеген акчаны үнөмдөгөнгө мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп калышы мүмкүн да. Урмат, дагы булар дагы бир байланышта көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алла, саламатсыздар. Саламатсызбы. Мен могу энеде эң сурамындай да. Үйгө канча алышмаган деп, анан адресиңерди жооп жазып койсоңар, ошону биле алабыз. Ар кандай да, негизинен бир айда бүтүрүп кеткен дагы үйлөрүбүз бар, андан дагы кеч бүтүргөн үйлөрүбүз бар. Айтып атпайбызбы, жана кайсыл деңгээлге чейин, жана канчалык мындай кардардын мүмкүнчүлүгүнө, шартына жараша да. Аны только кардар чечет да. Анткени дегенде биз болгону кызмат кылабыз да. Неге биздики бат? Себеби дегенде биздин жумушубуз ошо. Ошо менен нан таап, мындайча айтканда ошо менен үй бүлөнү багабыз, уюштуруу процессин бат кылып беребиз да. То есть азыр дарегиңизге сурап, мен дагы эскертип кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин мейман ADEX International курулуш компаниясы Бишкек шаарында Турузбекова жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесишинде 9 кабат имарат бар, бүгүнкү тип салган. Ошонун ичине жайгашкан. Анан эми өзүң билесиң, биздин нарында негизи малчылык. Көбүнчөсү баягы алыс көрөндөрдө. Бизде карап жүргөн өрөөн бар, эми уккандын кулагы сүйсүн, абдан жакшы курулуштар кеткен, бирок баары тең баягы буну күйчүнөн курганда. Мына ушундай алыс көрөндөргө, малчыларга дагы сала бересиздер үйлөрдү. Кандай дейсиз ушунда? Сала беребиз. Анткени дегенде бизде мындай практикабызда Арсланбапка салган үйүбүз бар да. Эми Арсланбапты элестетип атасыздар, нарын бер жакта эле болуп калат да. Чоң Алайда салган объектилерибиз бар. Чоң Алайга жетишет, өзү эле мындайча айтканда жомок экен да. Ошол себептен Кыргызстандын кайсыл жери болбосо салып кетебиз. Ал жерде маселе жок. Анан биздин технологиянын дагы бир өзгөчөлүгү кыш жай деген маселе жок да. Мындай Жумгалдын эли сураштырып көрсөңөр болот. Биз Чоңдөбө айыл өкмөтүнө ушул өткөн кышта, жаңы жылдын арасында декабрдын 14-унан баштап декабрдын 30-уна чейин, декабрдын 31-ине чейин мындай үйдү көтөрүп, крышасын жаап, мындайча айтканда бүтүрүп кеткен объектилерибиз бар да. Кыштын суугунда, Жумгалдын суугун баарыбыз билет болушубуз керек да. Ошол себептен мындай жай кыш деген жок да. Дагы бир көрөрманыбыз бар экен, байланышта. Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Biz yaşarız boyunca zannede koşulduk ana bu eli boyunca söyledi ki eğer bu penam ne olursa Penopolisirol. Oşonun emesinde eğer ne konusu çıkan gitmek qanday olur kışında ошо жагын айтып койсоңуз. Туура. Бул негизинен аябай көйгөйлүү суроо. Анткени дегенде биз бул технологияны Кыргызстанга алып келгенде анча ошончо акча салган жаткандын астында биз да изилдөөлөр жүргүзгөнбүз. Чычкан сип панелге кириши өтө кыйын болот да. Себеби дегенде эки жак бетинен тең ОСБ турат. ОСБ болсо баш аламан тактайдын калдыктарынын жайгашкандыгы да. Чычкан тиштейин десе мындай кадимки тактайда болсо кал эмелери мындай стружкалар болсо түз турат дагы чычкан жейилат да. Ал эми ОСБныкы баш аламан турган себептен ОСБны чычкан жейилбейт да. Андан тышкары пенопласт эмес. Биздики көп учурда ошо пенопласт менен алмаштырышат. Биздики пенополисирол, пенополисиролго чычкан кирбейт да. Бул пеноплекс эмес да. Плотности башка да. Мындай кандай десем, пока что биз 2016 жылдан бери салган объектилерибиз бар да, Кыргызстандын бүт эле жеринде чычкандар бар да. Бир да кардардан андай маселе туула элек. Анан бир кызык жагдай ушул биздин Нарын облусунда кийинки кездер баягы
асыл тукум малга өзгөчө көңүл бурулуп ала башташты. Анан ошол учурда кышкысын ошол малда мындай кичине кароз калып калган да деген анын кесепетинен баягы сүттүн саны да азайат да. Анан өткөндө ушундай бир менин практикамда болду, ушундай бир жылуу сарай дегендей кылышты. Анан ошондон суроо жаралатат да, ушу эгер окуу заказ кылса сиздер ушу малга деле жылуу сарай куруп бергенге жарайсыздарбы же кандай? Же анда бир өзүнчө башкачараак технологиясы барбы? Негизинен малга сарай курганга бул кымбатыраак технология болуп калат негизичи. Бирок салсак болот да, анткени дегенде биздин практикада бир байке азыркы учурда мындайча айтканда проектсин чийип тактоо иретинде сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындайча айтканда асыл аттарга сарай салам деп бир байке пландап жатат да. Анткени аттар да жылуу болуш керек экен, аларга да условия болуш керек экен. Ошол себептен салсак болот. Болгону байке менен отуруп бир сүйлөшүп такташыш керек да. Баасы кымбатыраак болуп калат да. Эгерде адам даяр болчудай болсо, биз кызмат кылып бергенге даярбыз. Байланышта дагы бир көрөрмөнүз бар экен. Биз сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Үй салайын деп фундаменттен кылып болгондо, анан ошо менде вопрос суроо болуп атат. Сиздерге баштап консультацияга канча сом аласыздар, ошол проектти эмес бергенгечи, жасап бергенгечи? Болду. Суроо түшүнүктүү болду. Туура суроо. Бизде эгерде биздин кардар келип бизден үй салабыз дечүдөй болсо, бизден үй салбаса дагы өзүм салам, силерден материал алам дечүдөй болсо, биз проекттин эскизный проект деп коет. Үйдүн узун туурасы, көрүнүшү кандай болот экенин биздин архитектор бала бекерлик кызматын көрсөтүп берет. Аны консультацияга эч акча албайбыз. Болгону сиз бизден материал же үй салдырып калчу деп болсоңуз, анын баары бекер болот да. Дагы бир бонус иретинде мен кээ бир кардарларга, мындай чоңураак объекттер салып калган кардарларга топосъемка деп коет. Топосъемканы дагы бекер уюштуруп бере алабыз да. Демек, баягы элдин чөнтөгүнө жараша иш болот экен да. Колубуздан келишинче биз ар бир кардардын акчасын үнөмдөп бергенге аракет кылып атабыз дагы. Жана мен көп учурда кандай болот? Үйдүн размерин кичирейтем да. Анткени дегенде бизде Кыргызстанда 15ке 10 кылып үй салышат да. Биздин технология менен салганда сизге анчалык үйдүн кереги жок да. Биз бир дегенде үнөмдө фундаменттен башталат. 40, 50, 60 сантиметрлик калыңдагы фундаменттин кереги жок. 20 сантиметрдеги фундамент, 25 сантиметрдеги. Анткени дегенде дуал фундаментке мындай нагрузка бербейт. Анткени жеңил. Ошол себептен фундаменттин үнөмдөө башталат да. Фундаменттин бийиктиги роль ойнойбу же ойнобойбу? Фундаменттин бийиктиги бул грунттун, мындай топурактын эмесине жараша. Кандай десем, ошол жайгашкан жер саздакпы, саздак эмеспи, кургакпы, ал жердин рельефине, рельеф шартына жараша да. Байланышта дагы бир көрөрмөнүз бар экен. Сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Угуп атабыз. Ошондон жабап берет. Менин үйүм бар да, ошол экинчи этажын көтөрүлгөн ачып туруп чыгып киришет. Анан ошо киретін материалдар менен киретін менен устак болобу? Абдан жакшы суроо. Бул аябай сонун суроо. Бизде көп учурда клиенттер келет, кызыл кирпич менен салынган үйлөр бар, же жакында эле салынган үйлөр бар да, бирок бир этаж болуп салынып калган. Анан ошонун үстүнө кошсок болобу деген учурлар бар да, же жаңы үй салабыз дегендер бар да. Ошондо биздин специалисттер барып үйдү көрөт да. Если үй мындайча айтканда ошол нагрузканы көтөрө алчудай болсо, үстүнө көтөрүп кетебиз да. Андай биздин практикада үйлөр көп эле. Балыкчыга салган үйлөрүбүз бар, Чүй областына салган үйлөрүбүз бар, Бишкектин өзүндө бар. Биринчи этажы кадимки эле традициондук материалдар менен курулган, экинчи этаж болсо сип менен мансард кылып же эки этаж кылып чыгарып кеткенбиз. Болот байке, офиске келсеңиз, аны эсептеп, тактап түшүндүрүп беребиз. Дагы көрөрмөнүз бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Алло? Угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин суроом бар эле. Бул кайсы фирма? Анан кандай кайрылсак болот? Кечээ көрүп калдык да, Түшүнөсүз. Адреси Бишкектен же айылдарга келип салабы? Биздин компания башкы кеңсебиз Бишкекте, бирок Кыргызстандын кайсыл жерине болбосо ошол жерине барып кызмат өтө беребиз. Биздин Дарек Фрунзе Турузбека көчөсүнүн кесилишинде жана Нарын телевидениясынан бегущий строка деп коебуз го биз. Ошол жерден постоянно биздин номерлер кетип жатат. Мындай жетишпей калган маалымат алабыз десеңер, ошол номер менен кайрылсаңар, биздин специалист балдар толук маалымат бергенге аракет кылат. Эми бул албетте курулуштун баягы жайылыш жакшы, ошол учурда бул курулуш кандайдыр бирде жумуш орундарынын түзүлүшүнө шарт болуп түзөт эмеспи? Ушул жумуш орундарынын түзүлүшү кандай? Силерде жумуш сезондукпу? Эмне адистер керек?
бизде деген азыркы учурда бул биздин технология кышы жайы деп сала беребиз да. Негизи жер там салууда стройка билесиз да күзүндө токтоп калат да. Бирок биздики деген январдын аягына чейин стройка токтогон жок. Бул 2018 жылдын аягы мененчи. Болгону февраль айында кичине салдык. Андан кайра марттан баштап азыркы учурда бизде 10го жакында объект Кыргызстан боюнча салуу мындай курулуу иштери жүрүп жатат да. Эми бул нарын үчүн өтө жаңылык экен да. Анан бир соборың өтө ушул кокус курулуш башталып калса, нарындан башталып калса, ушул нарындан да курулуш тартасыңарбы же жоңуна өзүңөрдүк боло береби? Курулушту мындай болот. Ал жерге келгенде бул жер деген ар бир кардар менен тактоо иретинде да. Анткени дегенде кээ бир учурда кардар менен такташабыз да. Например, дубалды көтөргөндө мындай милдеттүү түрдө мен Бишкектен балдар келет да. Себеби дегенде биздин балдар Россияда иштеп келген, ушул технологияны көрүп келген, технологиясын билген балдар да. Анткени дегенде бул технологиясын бузсаң, эртеңки күнү үйдүн конструктивный эмесин жоготот да, мындай айтканда ошол мүнөзүн жоготот да. Ал эми фундаментке, крышага жана ички жасалгоолорго болсо, кардардын сунушу болсо же тааныштары болсо, алар менен чогуу биргеликте иштешип кете беребиз. Бизге байланыштар өтө көп түшүп атат, тилекке каршы бизге берилген убакыт чектелүү, андан калса көрсөтүү соолочуп бардат. Мына азыр мага режиссер белги берип атат, дагы бир телефон байланышы бар экен. Анда эмесе сизди угалы, саламатсызбы, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Убактыбыз абдан чектелип баратат. Угуп атабыз. Угуп. Консультация берип турасыңар, курулушунда консультация алайын дедим эле. Мен үйдү куруп алып, үйдүн пону мустак болуп атат кыштын күнү. Киши тура албайт. Бүткөт абдын пону мустак. Муну кайдан жүрүп болобу? Жагата кайра ачып туруп, ичин топурак менен толтуруп, анан бир жана үйдүгө өндө чалыш керек. Андай Сурооңуз түшүнүктүү болду, баягы өзү үй курган экен, бирок курулуш жагаттары адис ката эмнетер. Мындай болобу байке, бул нерсеге ар бир мындай айтканда курулуштун өзүнүн мындай айтканда жеке бир таандык эмелери бар да, характеристика, өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол себептен мүмкүн болсо байке сиз биздин номерди студиядан алсаңыз же жана бегущий строкадан алсаңарбы, анан кабарлашсаңыз бизге ошол жерден кененирээк маалымат берели да. Анткени дегенде сиз айткандай убакыт дагы чектелип жатат. Мындай мен көрбөй туруп дагы так маалымат бере албай калам да байке. Ошон үчүн көрөлү объектиңизди, кененирээк сүйлөшөлү, анан тактап беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биздин дагы убакыт соңуна жетип бардат. Эми Уларбек Бейшенбеков биздин студияга келип абдан жакшы маек куруп бердиңиз. Мына өзүңүз байкадыңыз, дагы эле телефондордун аяк үзүлбөй чалуулар болуп атат, бирок биздин убакыт бүтүп бардат. Эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул биздин Теңир тоонун журтуна эмне каалар деңиз, эмне айта алдыңыз, курулушты кандай жүрүш керек, жардам берүүгө даярсыңар, ушул туурасында бир маалымат бере кетсеңиз. Негизи мен өзүм нарындыкмын да. Анан биздин компаниянын ар бир компаниянын өзүнүн философиясы деп коет. Мындайча айтканда биз максат үй куруу эмес да. Биздин максат бактылуу үй бүлөлөр пайда болуу да. Анткени дегенде үйүң жылуу болсо, арзан бүтсө, үй бүлөлүк бюджетке мындайча айтканда чөнтөккө теппесе, балдарың оорубаса, бул эртеңки келечегиңе чоң бир өбөлгө түсүп берет да. Ошол себептен мен бир элдерге сунуш кылып кетет элем. Жаңы технологияларды колдонуп, заманбап, замандын талабына жараша жашаганга өтөлү да. Анткени дегенде убакыттын талабына жараша өзгөрүү да болуш керек да. Уларбек, жаштын тилегим бар деген бир биздин кыргызда жакшы сөз бар. Мен дагы көрсөтмө аягында ушул биздин жаштардын тилеги кабыл алып, лайым эле биздин жергебизде, бүтүндөй Кыргызстан өлкөсүндө бактылуу үйлөрдүн саны арым болсун демекчимин. Кайрадан Google экран аркылуу жолугушканча чейин саламат калыңыздар.